Оор жүк ташуучу унаалар Тешикташ базарындагы жол боюна тизилип, унаа тыгынын жаратууда. Мындан улам кардарлар кайсыл жака токтоорун билбей, аргасыз базардан чыгып кетип жатат. Мындай пикирди Ош шаарынын тургуну Талас Каленов билдирди. Аталган базарга оор жүк ташуучу унаалар кирүүгө мүмкүн эмес деген белги турганы менен базар ичинде ондоп унаалар токтоп, соода сатык жүргүзүп жатат дейт. Булар өздөрүнүн ойлогону менен башка ишчилер дагы бар да, бул жакта канчалаган ишчилер иштейт бул жактачы, ишканалар бар. Ошолордун ишчилерине тоскоолдук жаратып атат. Машина менен келип кире албай калып атышат, өздөрүнүн ишине кире албай калып атышат да. Эшигинин алдына, воротасына машиналарын коюп тосуп туруп алып атышат. Ошонун негизинде ушундай бардак ушул жактан болуп атат да. Мен айтат элем, эгер мындай кандайдыр милиция кызматкерлери или кандай бир күч органдары келип туруп ушулардын баардыгын кууп туруп, наркы базарга киргизгенде, балким бул жакта мындай кичине тартип боло беле, порядка боло беле деген оюм бар эле да негизи. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары жол четине токтоп, соода кылууга уруксат жок экендигин жакшы билебиз дешет. Аргасыздан мына ушундай кадамга барып жатышканын, жемиштерин сатуу үчүн жол боюна токтогонуна эч кимге ижара акы деле бербей турганын белгилешти. Айдоочулар оор жүк ташуучу унаалар кире турган базар салып беришсе, ошол жакта соода кылат электешет. Базар тандайм кайка апарабыз чоң машинаны. Базар мисалы кайсы жерде соода кылсам, тонналаган пияз кайда сатабыз биз? Базар чоңойсо, мисалы чоң кеңири жер, бир КАМАЗ коюп бере турган жерге болсо, апарып сатабыз. Жок. Мына Өзбекстандын базарын көргүлө, Россиянын базарын көргүлө, тизип берет, КАМАЗдар тизип коет. Ошондой базар кылып берсин, апарабыз. Ооба, туура сиздердики. Бул жерде базар тар, ушундай мунал жака кирсек, сата албайбыз. Кыштын күнү кыйналып, сатышка туура келет. Мына мамлекет тарабынан бир жардам болуп, жакшы бир жерге базар ачып берсе, жакшы кылып, шартын түзүп, кең кылып, ошондо биз полный тартипти сактап эме кылабыз. Тешикташ базарынын сатуучулары мурун оор жүк ташуучу унаалар товарларын дүң баада сатып кетишчү дейт. Азыр жол боюна токтоп, чекене баада сатып жатышат. Алардын айтымында базар ичинде бош орундар көп. Пробка жолдор. Мына базардын ичинде соода жок. Базарда месталар бар, бардыгы көчөгө чыгып алган. Ушул көчөнү тазалап бергиле десек, дегеле эч ким кулак салбайт. Карай, мына турганы, мына өзүңөр тартып атасыңар. Ушул мыйзамдуу, ушул мыйзамсыз да жолдо турат. Айтсаң жаман көрүшөт бардыгы. Мыналар турганга акысы жок. Мыналарды карагыла. Ушул бул жолда, бул базар эмес да, бул пробка болуп жолдо турат. Бардыгыбыз ичкерде отурабыз, соода жок. Көчөдө соода болуп атат. Биз ичкерде куррук соода жок отуруп, избар төлөп атабыз. Ош шаардык мэриясы буга чейин Оштогу көчөлөрдүн эки тарабын автоунаа токтотуучу жайга айландыруу аракетин көрүшкөн, бирок ишке ашкан эмес. Анткени менен акылуу унаа токтоого болот деген белгилери дале болсо алына элек. Ал белгилер эмнеге алынбай жатат? Базардагы башаламан токтогондорго ким жооп берет деген суроо менен Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкери Каныша Имаровага бардык, бирок жооп берүүдөн баш тартты. Знактарды алыш үчүн да акча керек да. Ал жерге адамдар оор жүк ташуучу унаалар коюп тыгын жаратып атпайбы? Эми алдырбаганыңда ошол сен неме кылбаганда. Кандай дейсиз? Бир уруксат бергилечи. Уруксат бербейсиңерби? Уруксат алып туруп анан ким эме кыл? Мен жооп бере албайм. Канча каражат кетет эми аны алганда? Оор жүк ташуучу унаалардын базар ичине кирүүсүнө тыюу салган белги орнотулган. Ага карабай кирген айдоочуларга 1000 сомдон айыппул салынат деп билдирди Ош шаардык кайгуул кызматы. Жол тескөөчүлөр жол белгилерин алмаштыруу иштери жүрөт деп жооп берди. Ташуучу унаалар кирбесин деген белги боюнча, алардыкы мыйзам боюнча ушул 1000 сом айыппул болот. 1000 сом айыппул төлөгөндөн кийин ошол жерден өздөрүнүн жүктөрүн түшүрүп кете берет да. Негизи кирип алгандар ошол азыркы учурда 70% скидкасы менен 300 сом төлөп кирип кетип калган учурлар бар. Бирок жетекчиликтин көзөмөлүндө турат, шаар башкармалыгынын жана милициянын кайгыл кызматынын жетекчилигинин көзөмөлүндө туруп, ушу белгилерди азыркы учурда кайра ордуна коюу иштери жүрүүдө. Ош шаардык мэриясы маселени чечүү үчүн жеке менчик базар ээлери менен сүйлөшкөн. Алар сатуучуларга 6 ай бою ижара албай соода кылууга мүмкүнчүлүк беребиз деп сөз беришкен. Бирок сатуучулар ал жака кирип соода кылууга макул болбой жатышат дейт вице-мэр Жасур Азимов. Анан Тешикташта алар тротуарга чыгып отурушат да. Ичинде дагы базарчы месталар турат, ошол жерге кирсе болот. Ошондой кичине маселебиз болуп атат. Бүгүнкү күндө маселени кантип чечебиз деген суроо болсо, ошо Тешикташта ылдый жактарда частный базардар бар. Аз базар жакка түшсө, көп жерлер сатылып кеткен экен, ошо жерлерге элдер частный базардар курушту. Ошо жерге түшүп соода кылса дагы болот. Альтернатива бар да.
мен каякка барам деген суроого жооп бар. Кала бийлиги базарларды шаар четине жылдырууга аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди. Жапалак аймагындагы 36 гектар саздуу жер трансформация болсо курулуш материалдарын сатуучу базар салынат деп жооп беришти. Мындан сырткары Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнөн 300 гектар Сугат суу багытындагы жерди бөлүп берүүнү өкмөттөн суранышкан. Ал жер берилчү болсо автобекет курулуп, шаар ичиндеги базарлар шаар четине чыгарылат деп ишендирип жатышат. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.